президенттин сөзү сиздерге сөз болобу болбойбу? Биринчи суроо. Ошондо кайда калат дейсиз сиздин айткан. Google картаны карайбыз деп атасыздар да. Google карта сиздерге мамлекетке бул иштеп бере турган органбыз. Бул жер буга чейин мына 700 киши салынып атат. Мына 3 жылдан бери такай жүгүргөн убакыттан бери бир дагы акимди чакыра алган эмес. Бир да келген эмес. Өткөн жылы да болгон жок болчу. Мына могул 20-жыл салгам, крышасы жок, быйыл жаптым. Ата стенаны мен 20 жыл көтөрүп койгон байке. Акунбаевадан вышыларды каралат. Меже бүтсөсү керек. Эми айрагы болуп 99% деген юрист бизде эми бар. Элдин үйүнө сиз чечесиз да, канча чечесиз? Мен сатып алдым, берем мен. Мамлекет элге кат. Кандай эл менен сиздербиз? Туура эмес салынгандар мен дагы бир жолу. Айне мен силерди жөнүнө үмүттөнбөк белем. Жөнүнө үмүттөнүрөк белем. Өзүңөр алып эле мына моолдор садик мына моолдор чечип алган болбойт да. 1 миллион жаштар эмгек пайда болду. Өкмөтүбүздүн программасы болгон жок. Бул жаштар каяка жашайт? Эмне болот? Болгон жок. Анан биз ошо жаштар айласы кетип жерди басып ушундай кылышты да. Мен салып жашатканда салып аткан кезде бирөө келип басып берип, бул жер мыйзамсыз салбагыла деп бирөө келип айткан. Сөзүн дагы койчу. Сен өткөндө чогулушта да айттың. Менен күчү келсе кечирип кой эгер буругу силесе. Силерде чырыңар бар экен деди. Чырыңар бар экен, ошон үчүн токтоду. Чыр жок, мына сыра жерде чыр жок. Бирөөнө бирек ирип барган жок. Ким айтып барып атат сага? Ким айтып барып? Чыр жок. Бул жерде Аламединский райондун эме акимчилиги чүйдүн баласы болчу экен. Тигизда чүйдүкү эмнегедир ушунча элдин эмесин көйгөйүн карабастан элечи. Рустамбекованы эле тимеле могут эле туруп алды да. В это время он своей книгой и продает мою землю. Своей книгой людей приводит, показывает. Пусть меня государство законным путем меня только решит этот вопрос. Да, я никого не слушаю. Поэтому я... Жылып коюлуп атты. Баар көрүп. Рас. Арта. Кичине байкерге. Арта. Нельзя, принципе, сиз баштайсыз кандай? Assalamu alaikumlar. Men Жаныбек Борозалиев. Өткөндө аким Октябрь районунун акими болом. Өткөндө эл менен Көкжар МТУдан биз барыбыз жолуккандан анан 172 боюнча маселени көтөргөндө эми аяктан убакытты корото турбай. Алып берсечи. Микрофон бул, микрофон. Дайра бар. Бул башка. Алчымы? Тиги ошондон кийин 172ге биякта маселе көп. Аны кел жеринен чыгып, жеринен эме кылалды, чыгалды. Анан ошон үчүн астыңыздар келип отурабыз. Бияктагы көйгөй эми өзүңүздөр билесиз, бул былтыр президентибиз административдик аймакты реформанын алкагында мурда бул Аламедин району болчу. Анан кийин бул азыр Бишкекке кошулду. 172-чи контур деген ошол болуп атат да, Руслан, да? 172 менен мунун баары кирип атат да. Биякта Көкжардыкы да бар, анан Каражыгач да бар да. Бул жак Каражыгачка кирип калабы? Мына Улды жак эме. Ылдый жагы Каражыгач. Анан кийин кийинки кезде салбагыла десе эле участоктордун баарын алып, өзүңөр баарыңар колуңардын китебиңерде турат. Айыл чарба багытында деп туруп, ан сайын күчөп атасыңар да. Маяктагылар салып атат, мунун баары бузулат. Мен сразу айтайын, эгерде ушул жакта арасында бар болсо, муну Акунбаевадан ылдыйды, бүттүгү бузулат. Көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Руслан мен силерге айттым эле, комиссияны эме кылды деп. Чыгарыла да бускула мунун баары. Болбойт. Шаар бүттү, мындан кийин мындай жер тамдар салынбайт. Шаар президентибиз айткан өйдө өсүш керек деп. Мына ол турган талаалардын баарында азыр шаардык генералдык план каралып атат. Каралгандан кийин анан кийин скорее всего ушул жерлерге көп кабаттуу үйлөр болот. Туура түшүнүшүңүздөр керек да.
көп кабаттуу үй деген ошондо канча киши деген мына президент канчадан бери айтып атат, 40 миңден ашык киши очередте турат. Ошонун баары болмойын, проблема чечилбейт. Баарыбыз эле 4 соттуктан 5 соттуктан болсо биздин шаар эмес, бул чоң эле айыл болуп калып атпайбы, чынбы? Ошон үчүн ошонун баары ушундай чечимдер болуп, анан үстүңкү жагы Акунбаеванын үстү дагы да. Биякта эми историяларыңар көп болуп атат. Бири мыйзамды алган экен, көбү мыйзамсыз алган экен, биринин чечимине бирөөнүн жерине бирөө салып алган экен. Андай чечимдерге биз кайра эме мыйзамдаштырып бербейбиз. Себеби дегенде ал чыр жер болуп аткан болсо эме болот. Чыр эмес жерлерди карашыбыз керек да. Аякта кандай экен, эмне кылган. Буну изначально эле азыр мыйзамда деле мурда бар болчу. Мен тиги айыл чарба бул өзү айыл чарба багытында жерлер, туура түшүнсөңүздөр да. Анан кийин бул жерге суу келбейт, баланча келбейт деген ал жөн эле сөз. Буну атайын эле ушундай калып келип, ушул жерге биз мындай кылабыз дегенде ушул саясат менен кеткен да. Ушуну сатып алып эле эме кылышат. Андайды азыр мамлекет мыйзамга салып эле мыйзамдуу чегинде эле алып коюп атат. Себеби деген 3 жыл ошол айыл чарба багытта жерди иштетилбесе, ал ошол жер кайра мамлекетке кайра алынат. Бул жакта жерлер по-моему көп эле алынып сатылып калган, чынбы? Ушундай болгон. Бирөө алган, саткан, бирөө алган, бөлгөн ушундай болгон да. Ошон үчүн азыр сиздерге келип отурабыз. Мыйзамдаштыруу боюнча 172 контур боюнча биз азыр аны мыйзамдаштырбайбыз. Биринчиден, шаардык генералдык план бекилелек. Экинчиден, ушул жерде дагы бир жолу кайталайын, биринин участкалар салынып алгандар аз толтура турат. РОВДга толтура заявлениялар келип атат. Бири-бириңер аны билесиңер. Ушул жерде салып алгандар болсо билесиңер, кимдин жерине ким салып алганын. Анан чатагы жек жерлерди болсо ал жагын карашыбыз керек. Ал жагын биз карашыбыз керек да. Ошон үчүн мына бүгүн келип эле мына бүгүнкү чечим менен силерге мыйзамдаштырып берем, мынтип берем деп мен сиздерге сразу эле айтайын. Ошондой болбойт да. Буга чейинки эменин президентибиздин жана амнистия боюнча, баарыңар ошол амнистияга такап атпайсыңарбы? Амнистияда да айтылган, мындай чыры жок. Ошондой жерлерге гана эме болот депчи. Кроме этого, силерде мындай болот атпайбы? Шахматный порядок, чынбы? Бир жакта салынган, бир жакта салынган эмес, салынган эмес. Салынгандардыкы еще возможно каралыш да мүмкүн. Ал только эле каралыш. Салынбаган жерге автоматически ал отклонение болот. Ошондойлор да. Ошон үчүн ким биякта болуп атса, азыр момундай болду. Биз мына азыр өз билемдик менен салып алсаңыздар, азыр андайлар өтпөйт. Сразу эле айтайын. Буну сиздер баарыңыздар ушул жакта баарыңыздар алып атканда эле билгенсиңер. Бул незаконный жерди алып атканыңарды билгенсиңер. Уюштуруучулар бар. Уюштуруучулар менен дагы иштер жүрөт, мен силерге сразу айтайын. Ошолор боюнча дагы ким алып, сатып, кандай кылып организовать эткендер, бул иш дагы токтобойт. Бул боюнча соответствующий службалар дагы иштейт. Себеп дегенде ушунча кишинин баарын убара кылып, ушунча кишинин баарын тиги мындай туура эмес иштерге кылып, сала бер, мондай кылабыз, өз билемдик кылган үчүн анын үчүндагылар дагы жооп берет. Себеби дегенде мамлекетибиз азыр бүттү, баягы мамлекет эмес. 5 киши кыйкырып койсо кыла турган, 10 киши кырып чыкса эме кылбаганчы. Ооба, албетте биз чечиш керекпиз. Жарандардыбыздын, биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын маселесин чечиш керек. Бирок баары мыйзамдаштырышыбыз керек да, мыйзам менен. Могул жерде мына капталдагыларын биз какшап атабыз, салбагыла десек, могуларын баарын тартып алып туруп, могуларын өчүртөбүз айтып коеюн. Салбагыла, ушул жерде жээлери бар болотсо, мына бул эмедеги угуп отургандар болсо, салбагыла бүт бузулат. Акунбаевадан ылдыйкы, Акунбаевадан ылдыйкы бүт бузулат айтып коеюн. Өйдө күйлөчү. Өйдө күйлө Салып алган жерлерди ким болсо, Же сатып алганбыз, болгон акча. сатып алганыңарга, сатып алганда бирок өзүңөр алып атканда эле көргөнсүңөр да. Мындайда законду мурдатан бери муун сатып канча 15-чи сатып алганбыз билбейбиз аны. Жок, анан закон билбейт экен, ошентип эле алып. билбей эле эмес эле, билип эле айыл чарбасында бул организован эле кылынган. Эми азыр салынып алгандар боюнча Айыл чарба кылып 4 соттуктан бөлүп бергиле. ойлоп табылды. Биз ошо комиссия, мен силерге айтайын. Комиссияны бул 172 боюнча пока шаардык генералдык план бекилмейин. Бул маселеңер чечилбейт. Мен сразу эле айтайын. кайсы убакта Быйылкы жылы шаардык план мына уже эмеси башталды, тиги разработкасы башталды. Ал менен бул целый комиссия өкмөттүн токтому чыгат, билесиңер.
ошол боюнча иштешип атат. Гостройдагы мэрияда бул боюнча иштеп атат. Себеп дегенде ушул боюнча калпаш керек. Бул өзү генералдык план бекилиш керек. Генералдык планда бу аңарда застройка дегендер жок болуш керек, по-моему. Бул айыл чарба багытында жер болуп турат азырынчачы. Ошон үчүн ошону бекилмейин, бул силердин сурооңор жабык болбойт. Бул ачык боюнча турат. Анан дагы бир сураныч. Мына салды, кошунан салды деп кокустан чечим чыгып, снос десе бүт сноска кетет айтып коеюн. Ошондуктан салбаганыңар салбагыла. Салганыңар дальше эме кылбагыла, стройкалар жүргүзбөгүлө. Мыйзамдашпай туруп, азыр деле көрүп билип турасыңар, өз билемдик кылып кайра дагыдан да болот. Мисалы Достоевскийден 172, Достоевский чоңоет. Этаж үйдү салып алган. Чынбы? 14-жылы эле башталып салынган. Эми ал 14-чү эмес, 12-жыл салынса деле билиш керек да, бул жол керек да, жол. Жолдун прям эмеслиги да. Анын баары президенттин амнистиясы чыкты да, ушундай салынбаган. Аны кое тургула. Президенттин амнистиясы именно мыйзамдуу жерде турган жери. Жолго мешать этпеген, жол болбогон, эми ошол жерлерге коюлган да. Анан кийин жолго салып алса, анан биз ал жакта биз чечпейбиз аларды. Аякта жашап аткан болсо. Анан кийин ошондуктан мен сиздерден дагы бир жолу суранат элем. Момундай салууларыңарды эмеңердин баарын токтоткула. Салбагыла. Биринен аз биринен угуп, мен деле салып алам, мындай кылам деген болбойт. Ал бат эле биякты ордуна келтирилип коет. Мамлекет азыр баягы мамлекет эмес. Ошондуктан бул маселеңер азыр биздин генералдык план чечилмейин башынан эме кылат, бул чечилбейт биякта. Сиз айтып атасызбы? Көк жарда бар бизде. Көк жар айыл өкмөтү боюнча үстүдө маселелер бар. Алардыкы давно эле берилип, алар уже эмесинин баарына кирген, генералдык планына да турган, алардыкы чечилет мыйзам. Буга чейинки мыйзамга ылайык келген, мыйзамга боло турган нерселердин баарын Аламедин району чечилген. Бизге азыр шаарга келгени ошол даана чыр чатак болгон жерлер. Азыртан мисалы мына граница жагында туруп атпайбы? Вдоль границы. Биз келгенден эле бир 5-6 заявление түштү. Менин жериме ушундай салып алышыптыр. Салып алганыңардар билесиздер, кимдин жерине кандай салып алганыңар. Алардыкы тем более бүтпөйт. Азыр алар сотто жүрөт, снос десе сноска кетип калат. Чоң үйлөр салып турсаңар, ошону салып атканда деле мен үчүн бир кичинекей кепе болсо, ошону салып аткан, анан кийин келип эле кайра эле догурнасыңар да, мен мындай кылган эмесмин, муну билгем, аны билип туруп эле кылынган иш болуп атпайбы? Чоң кичинекей там болсо биз айтат элек, мейли. Могул жерде кемне бүт харам болуп атпайбы? Чоң үйлөрдү атайын ушул мыйзамсыз жерге келип салып алып атпайсыңар. Анан кийин ким күнөөлүү? Мамлекет күнөөлүү. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайын, бул маселе азырынча чечилбейт. Бул маселеге азырынча коюлбайт. Шаардык генералдык план эме кылмайын, аңгыча дагы жана соттук чечимдер эме болуп атат. Спорный моменттер бар, ал болсо өзүнүн эмеси менен кетет, өзүнүн нугу менен кандай мыйзамдуу чеги менен кетет. Эгерде аякта незаконный десе, анын баары бүт баары бузууга туура келет да. Урматтуу аким, мына мондай суроо болот. Генералдык планды атпайсызбы? Ошо генералдык планды түзүп аткандачы, могу канча киши биякта жашайт? Ошол кишилердин пикирин эске аласыздарбы? Анын баарын генералдык план түзүп аткан целый комиссия иштейт. Баардыгын карайт, үйлөр туруп калганбы, салынып калганбы, ошонун негизинде гана чечим чыгат да. Макулбу? Анан мен ал комиссияга анын баары генералдык бүт съемка кылат да. Баары карайт, фактически чыгып келет. Бул бизде эле проблема эмес, бүт эле шаардын тегерегин бар ушундай болуп калган да. Сиз айтып атпайсызбы, талаш жерлер бар экен, мейли, ал түшүнүктүү. Бирок көп ушул жарандардын баары үйлөрү 2012-15 жылдан бери мына жашыл китептери менен документтерине тургузулган үйлөр экен да. Булардын мындай талаптары дагы мындай мыйзамдуу түрү болот атпайбы? Ошол кандай каралат мисалы? Биринчи ирет ошолорду каралабы же кандай? Анан сыра мен дагы бир неме айтайын. Ар бир кишинин чечими өзүнчө каралат. Момундай эле күр бою кирип кетпейт. Макулбу? Сиздер ошон үчүн эме бар. Бизде департамент жилищного строительства бар. Ошол жака каждыйыңар кайрылгыла. Баякы эме менен кошо кирип кетем, ушунча киши кирип алып туруп андай деген андай болбойт. Ар бир үйгө өзүнчө чечим болот. Эшматтыкы чечилсе, ташматтыкы чечилбейт. Ташматтыкы чечилсе,
баланчаныкы чечилбейт, ушундай болот да. Ошон үчүн ар бириңер момундай эме кылбастан ар бир адам өзү тапшырсын. Мен баланчага поручать еттим эле, баланчага эме бердим эле. Араңарда жана активисттер жүрөт, момундай кылсак да андайларды көп угу бербегиле. Макулбу? Ошол активисттерге дагы бир жолу призывать этип коеюн. Андай нерсе, андайларды жанакыда элди будоражить этип, жанакылардын баарын биз баарын отслеживать этип, баарын билебиз. Каякта эмне кылып атканын. Андан алыс болгула. Ар бир адам өзүңөрдүн эмеңер менен кылыңыздар. Макулбу? Эшмат айтты, Ташмат айтты, ана баланча дегенден алыс болду. Ар бир киши өзүнүн эмесине кылсын. Макулбу? Андай эме кылбагыла. Анан кийин бирөөлөр чыгып алып баланча кылып, анан тиги элди чакырып, анан кийин кишини чакырып, көчөнүн баарын коюп алып, анан баланчанын көчөсү менен деп андайлар менен келбегиле. Аны уюштуруучуларга айтып коеюн, мына мен РОВДга да бүгүн тапшырма берилген. Андай эмелерди пресекать этебиз. Бул элди атайын мындай эмеге алып келип атат депчи. Суроо азырынча чечилбейт деп атпайбы? Анан канча убакытта чечилет ошону айтыңыз. Шаардык генералдык план чечилмейин, бүтмөйүн. Бияңар болот. Быйылкы жылы эски планыбыз мына күздө бүтөт беле? Ким? Исмаил ишип бүтөт. Жайда бүтөт, жайда. Исмаил. Жайда бүтөт. Мына бул октябрь айынын башкы архитектору жайда бүтөт, уже проект башталды. Июньдө өтөт. Негизи бүтөт. Бул азыркы действующий 25-жылга чейинки генплан. Бирок бул мурунку Чүй областы болгон да, Аламиди районунда. Бул кирбейт азыркы генплан. Биздикиби? Эми жасалып аткан генпланга кошулат. Азыркы мына тура түшүңөр. Качан утверждение болот бул? Шаардын генералдык планы бул территория жок салынган да, жазалган. Бул шаардык генералдык планда азыркы действующийдечи, буяк Аламидин району болот. Шаардын эмеси границасы менен эметилгенде, эми жазалып атканы административдик аймактык реформанын негизинде кирбедиби? 11 миңдин тегерегинде болчу биздин участкаларыбыз, тиги эме шаардын территориясы 11 миң квадратный километр. Аз болсо 41 миң болуп калдык, 4 эсе уже почти 3,5-3,6 болду. Ошондойго эме болду да. Территория ушунча көбөйдү. Ошондуктан ошонун баары чечилгенден кийин кана силердин эмелерди каралат. Бирок сиз мыйзамда сиздер баарыңардын укугуңар бар. Жаран катары биздин айтылып аткан департаментибизге жеке турак жай департаменти бар мына. Ошол шаарда ушундай каралат. Аламидинде билесиз, акимиятка барып ушундай каралчу, биякта процесс кичине департаментке кайрылат, комиссияны болсо райондон карайбыз. Ошону ар бириңер өзүңөр жазгыла. Бирөөнүн доверенности менен баланча, мен укпай калгам, мен баланча кылгыла, заблужденияларга көп алып келишет. Монтип жазгыла, тигинтип жазгыла эмес, ар бириңер өзүңөрчө. Ошону каждыйыңарды карайбыз. Биз ошону айтып коеюнбу сиздин сөзүңүздөн. Биз ошол департаментке биз мындан 3 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Жана активисттер сүйлөп атасыз. Ошол активисттердин катарына эле киребиз. Биз Айбек Жуншалиев жана администрация президент иштеп турган кезинде биздин контурдан 3 киши шайланганбыз. Ошол жыйналыштын баарына тең мен, Анархан, анан Максат. Мына үчөөбүз бардык жакка жыйналыштарга барчубуз. Анархан неже баягы Анархан мен үчөөбүз барчубуз. Анан ошол жыйналыштын баарында барып, биз ошол сиз айткан эменин баарын билебиз, элибиздар билет. Бүт эмеден өткөнбүз да, эми мына жанагы сиз айтып атасыз. Экиден үйдөн талашып калган депчи. Ошол жөнүндө да айтып коеюн. Эмнеге дегенде айткан укугум бар. Дагы эл шайлап туруп бизди ушу биз Аламидинский эмеден элдин атынан дагы үчөөбүз комиссияга киргенбиз, жана принимать эткенде ар бир участоктучу. Анткени биздин жер чын эле чуу. Эмнеге деген биздин чуубуздун башы мындайда, биз негизи 172-контур 148 гектарбыз да. 148 гектар болсо болчубуз. Анан кийин аны мына Боореке. Ошону 77 Боорекеси амнистияга жатканбыз. Эми биз мурда Айбек Жуншалиев менен жанагы жактардын баарына барганда биз ушундай жоопторду берген. 54 гектарыбыз Боореке. Биз ушинтип экиге бөлүнүп калдык. Анан кийин чуубуз бөлүнчөсү ушундан да болуп кетет. Үстү асты деп аласыздар сиздерчи. Анан ошондой эле дагы бизде 136 жереси бар. Биздин бул 77 гектарда 136 жереси бар. Ошол жереси дагы ызылдаша беришти чынында эле. Эмне жашырган эмне? Сиздер бизге документ берчи адамдарсыңар. Сиздер билиш керексиңер. Ызылдата берди. Биз келип жанагы Ак Ордодо эле
эл биздин эл жакшы экен, ошо каматып деле жиберсек болот эле ушулардын ызы чуусундачы, ошо жер ээлерин арызданып келе турган биз болчубуз. Бизди коргой турган мына силер элеңер. Биз антпедик, анан бизге ошо өйдө кайсы департамент эле эме деген эме берди. Эме алып келгиле деди. Меж собой эме соглашение. Анан бул соглашениега биз жаздырыш үчүн 2 ай убактыбыз кетти. Туурабы туугандар? 2 ай жер ээлери бири-бири менен пока тынчымайт. Анан азыр алардын бири-бири менен деген соглашениеси бар. Жер ээлери боюнча. Жер ээлеринин биздин колубузда соглашениеси турат. Азыр жер ээлерибиз дагы тынчыган, баарыбыз тынчыганбыз. Анткени ушу өзүбүз үчүн дүргөй берип атып, кечиктик. Аламидинский райондо. Барбы силерде? Эч кимде бар, же бирөө кимде бар? Паспорттор берилген шаар эмес бүт эле жерлери. Берилген, бар. А силерде барбы бу Бар, жакта? бар. Бизде эме да. Чын айтыңыз. Жок. Үйгө тез паспортубуз жок. А жердики жанагы амнистиянын бүт пунктуна туура келебиз. Анан кийин жана мооларчы. Жанагы инстанцияларга барабыз го, суу чарбасына, аяка маяка. Ошонун баарына моо кагаздарыбыз бар. Алганбыз. Бардыгынан уруксат кагаздарды алганбыз да. Анан ЖИСке сиз айтып атасыз, аны бүт өткөргөнбүз. Баарыбызды каттоодо турат, баарыбыз барып компьютерден ооба 77 гектар баары бар. Ар бирибиздин заявлениябызды өзүбүз текшергенбиз. Кошуналар менен да. Анан кошуналар менен соглашение эмнени тиле бүйтөсө бүт кылганбыз да, просто эле кечигип калдык да. Аламиден кечигип калдык, анан кийин эми шаар көтөсүңөр тынчтанып отургула деди. Ошондон бери биз сиздерди күтүп эле тынчтанып эле отурабыз. Эч ким эчтеке будараш детип бияка тияка дебейт. Биздин эл ушундай, наоборот, өтө эле эме экен, законопослушный, өтө эле жана ажылдаган эме дежурный аялдар жок биздечи. Наоборот, биз эмне десеңизчи угабыз сиздерди. Канча үй салынып кетти? Ошондо 700 үй салыныптыр. Анан мындайда үй салалы десекчи, 20 жылда иштеп, Россиялап аны түшүнүшөт. Бир сот сатып алып үй салып албай атасыз. Биздин жырган деле киши жок. Мына ага жерден Мал мындайда. Биз тиге Жыпара, сен эмени айтпай койдуң. Жанагы ким арыз жазды? А жерде чатан. Аны биз сот эмес, биз бар, сиз айткандай бар. Соттошуп аткан жактарыбыз бар, туура. Ар бир эле конуштарда андай бар көрүнүш соттошуп аткандар, туурабы? Аны сот чечсин. Сот 24 томдон кылып атат. Биз сот эмес, биз простой адам, соттор чечсин. Накладка жөнүндө айтайын сизге. Накладка мындай. Силер ал между собой накладка жок. Жок. Бирок жана арыз ээлерин баягында бир экөөнүкүн көрүп кеткенбиз. Алардын жерлери жана салып алган үйлөрдүн ичине кирип кетет экен. Ал жерин бошоткондон кийин анын баары накладка өзүнөн өзү болуп калат да. Накладка мындай, накладка 4,5 гектар бар болчу. Накладканы силер бириңерде жок. Ооба, меники буга эмес, буга эмес. Жер ээлеринде да жок. Не может быть ал эмес. Бизге ушундай 4,5 гектарды госыргит, бул биздин элдин күнөөсү эмес, биздин жер ээлеринин күнөөсү эмес булчу. Бул доказано, бүт билет, Айбек Жуншалиев деди, баары тең билчи. Ошо 4,5 гектар мына биз жер ээлер деле сүйлөсүн. 4,5 гектар биздин контурда накладка бар болчу. Ба жел козу деп коет экен го тиги. Илгертен эле жанагы госрегистр жазап койгон экен. Эми ал элдин күнөөсү. Аны чыгып кетти эле биякта. Аны баарыңарда барбы? Анан ошону дагы биздин гектарщиктерибиз, мына азыр алар деле сүйлөсүн. Ошо гектарщиктер, бакуштар мындай өзүнүн чөнтөгүнөн ошону 4,5 гектарды жоготушту. Өздөрү кайрадан берип, баягыга да макул болушту. Алар деле муну бергиси келбейт да, бирок берди. Буларчы анткени элди өтсүн деди булар дагычы. Ошентип аны госрегистрдин жеп кеткен, каякта бир мурдагы чиновниктердин жеп кеткенин деле эл тартты азабынчы. Ошо биздин эмебиз, анан андай деле сиз ойлогондой деле чырыбыз жок. Биз деген жок. Ал өзүнүн иши менен жүрөт. Бул чейин мына 700 киши салынып албадыбы? 700, ошонун эмелери каякта эле? Жана гектар сатып алган кишилер канча киши бар эле примерно? Кетип калышкан биз. Эмече, мен да бул улуу урматтуу Жаныбек Аманович мениңизге 3 жылдан бери биз мына 3 жылдан бери такай жүгүргөн убактан бери бир дагы акимди чакыра алган эмес. Аламидинский район бир келгенбиз чындап эле. Бир баш келген. Замын эле жөнөтүп коюп, качып ушинтип жүрө берген да. Анан жүрүшкөн. Бир да келген эмес. Зам аким менен келген. Тейталиевди жөнөтүп коюп, биз акимдин ким экенин мындай на лицо көрбөй да калдык да.
Бул да болсо биздин жогору жактагы күчтүү ата башчыларыбыздын эмгеги болсо керек. Эми сизге кече мен айтпадымбы? Сиз барып ошо башынан көрүңүз дегенден сурообу ылдый жак деп эле ар кимибиз барыпчы сизге айта берсек, мен өзүм версиям айтам, сиз өзүңүздүн версияңызды айтасыз дагы. Ошондетип түшүнбөй калуучулук болот да. Азыр могул жерде көргөнүбүздө биз атайын алып келип туруп эмени илип койдук. Картанычы ылдый жак мына ортодо турабыз. Бул 10-чу көчө. Ары жак ылдый жак жанагы 54 сотук, ал жакты 54 гектар. 4 сотук эмес сизде. Бул жакта булар бар. Биз бул жакта жанагы 700 үйгө кошулуп калган жер мына жерден ары жак биз ошого киребиз. 77 гектар. Анан сиз айтып атпайсызбы? Мындай араңардагылар уюштуруучулар деп. Бул жерде эч кандай уюштуруучу жок. Болгону гана мына үчөөбүз башынан баштап активист болгондон кийин бир Жунушалиевдин именно өзүнүн жетекчилиги астында бизди комиссияга Жунушалиев киргизген. Жунушалиев менен далай чогулуштарда болгонбуз. Бул картабызды алып барып көрсөткөнбүз. Ушул кандай болот дегенибизде Жунушалиев буну бүтүрөбүз деп өзүнүн жардамчы балдарында жиберген убакыттар болгон. Көп өтпөстөн Жунушалиев тияка которулуп кетти да. Анан бул жерде дагы бир биздин Султан деген балабыз бар. Султанга сөз тийип калышы мүмкүн. Себеби Султан деле ушул мына гектарщиктерге окшогон эле бала болчу. Бизге элге Султанга окшоп чуркап иштеп бере турган. А Султанчы мага да баары бир деп басып кете турган балдардын бирөө. Мен тынч отурайын депчи, бирок биз эл суранып атабыз. Кел буну кылып бер, тигини кылып бер, документтерге чуркашып бер, биз түшүнбөйбүз депчи. Анан эл толкубай эле турат. Жанибек Аманович, биз эл ушуларга мен таң калам, бүт барыбыз биздикин сизге дагы бир жолу эгер түшүнөм, айткылачы дей турган болсоңуз, жаныңызга барып деле кабинетиңизде отуруп картабыз менен көрсөтүп берели. Биз жанагы мыйзамды чектеп, элдерди деп бир жакка айдай туруп. Элди аркада бар, укпай калып. Укпайды, артында укпайбы? 21 жылы. Жок, артында киши укпайбы? 21 жылы декабрь деген менен мына өткөн жылы да моолар жок болчу. Олар жок болчу. Анан тентияктагылар бар. Google менен баягында карта менен комиссия чыгып келген. Моол жактагылардын баары Ар жакта мен турам, мен айтайын. Ал жер жок, токтоп турсаң. Ал жерде салып. Мына могул үйдү 20-жыл салгам, крышасы жок, быйыл жаптым. Ата стенаны мен 20-жыл көтөрүп койгон байке. Не жаап атасың? Байке бизгеден өздөр айтты да бүтүрөр эле стена көтөрүлгөн дегенде. Жолдош Аким, мына мен могул үйдө салып жашап атканда 21-жылы көчүп киргенмин. Амнистия чыкканга чейин көчүп киргенмин. Ошондо келип бизге айтты. Стройка кылбагыла деди. Ахунбаевадан вышелерди каралат, ниже бүт сноска кетет. Ал эмесин карабайт. Анан жаңы утур эле көбөйтүп атасың. Утур эле көбөйтүп. Анан азыр дагы мына электроснабжениясынын баары токтотулат. Азыр ошол мыйзамсыз салынган баарына эме кылат да. Ошондуктан могул жерде турган эмелерди кайра салбагыла. Дагы бир жолу айтып, токтомес. Көбөйүп атат аябай. Анан ошолордун аркасы менен силерге да булар эме болуп атат да. Сноска кетип калат айтып коеюн. Азыр уже чечимдер эмелер келди, аз документтер бар, бүт сноска кетет айтып коеюн. Ошондуктан биз өйдө жагындагысын карайбыз. Сиздер турасыздар. Өйдө жагындагысын каралат. Ар бир кишинин, ар бир адамдыкы жеке эме менен каралат. Ошонун индивидуально каралат. Мындай болуп атат. Могул жерде шаар салынган, бунуку салына элек. Булар токтоп турат. Генералдык план чечилмейин, бул сала албайт дейт, болбойт. Ошон үчүн баардыгын ардык ошо генералдык план чечилгенден кийин ким Исмаил Чыдап туруш керек. Ошону айтып атамбы? Генералдык план эмеспейт. Могул 172-2-ники чечилбейт. Стройкалардын баарын токтоткула. Стройканын баарын Генералдык план чыккан жакта. Генералдык план чечилип, анан кийин ошонун негизинде гана анан кийин чечимдер кетет. Могу салына элек жерлердики болсо аякта дагы көп дагы өкмөттүн көп эле пландары бар. Этаж үй, мындай эмелер боюнча бирок
Bunun bari көп кабаттуу үйлүгө алып барат азырчы. Бүттү, ошо менен токтойт. Салынып калгандар бу мигрант. Талган жоксуң 3 жылдан араңдап мына байке 20 жыл амнистия кирип аткан. 99% деген юрист бизде элдин бар. Салынгандардыкы 21-жылга чейинки салынгандардыкы. Алардыкында каралат. Андан кийин салынгандар ал бат эле көрүнөт азыр. Мурда кандай түрдө эле, кандай болду деле бат эле чыгып калат жана картабы эме бар эмеспи? Ошо менен да каралып калат. Ошондуктан Жаныбек Аманович, мен бир суроо берейин. Президенттин чыгарган амнистиясы бар да, амнистия, земельный амнистия боюнчачы. Президенттин сөзү сиздерге сөз болобу болбойбу? Биринчи суроо. Ошондо кайда калат дейсиз? Google картаны карайбыз деп атасыздар да. Google карта сиздерге мамлекетке бул иштеп бере турган органбыз. Негизи? Сен тиги путат этпеген. Google картаны биз эмнеге кылып атабыз? Жок, Google картаны доказательство, что тиги эме менен да. Тиги ал эч ким каалаган эметилбейт. Ошон комиссия чыгып аткан аны бир один из документов катары эле калат мына. Эмесинчи анан кийин туруп эле айтып атпайбы, могул жер күндөн күнгө өсүп атат. Анан кийин бир эле былтыр салбагылады. Мен бир ай мурун келип кеткем мен. Google карта боюнча карай турган болсок, Google карта боюнча карай турган. Силер келип чаптап кеткенсиз турган го байке. Кое турсаңыздар. Эмне көрмөк эле сизге? Элдин көйгөй чечкенде. Жок, элдин көйгөй Кимге арызданабыз? Жана жер берди кимге? элдин көйгөй сиз чечесиз, канча чечесиз? Мен сатып алдым, миргам. Мамлекеттин Сен жери сатып болсо алганда тарадың менен бар. 99% юрист эмес элдин баары билген эмес ошон бар. Президент өзү барып туруп үй куруп берди незаконный жерге. Ошон үчүн аким болуп турасың да, Жаныбек мырза. Байке. Сөздү кусаңар силер деле. Бул жерге Жок, азыр айттыңар, кое тур. Могул жерде чыры көп экен дедиң. Чырын айтып Президент өзү монтип бир аяга салып берди го. Жер жок, кызыл китеби жок жака. Бергиле деп атпайбы. Андан кийин кызыл китеп чалып берди. А силер жактан саботаж болуп атат, биз билбейбиз байке. Элге Жок кандай, эл менен силерби? Силерге үмүт кылып отурбайбыз байке. Анан саботаж жуттанып атат бул жактачы. Каралат, элге чечип берет. Тугандар, акырсаңар ай. Тугандар. Бир үйүм жок. октябрь эмес. Сүрөт деген болбойт да анда сен өзүңүздү жашап алып үй жок сен. Байке мен 15 жыл мигрант болуп жүргөм. Реально, мен аны лотереядан утуп алган жокмун да ал участокты. Мен акчама сатып алгам, чындап. Аны мен бир мындай схема менен алган эмес. Кайра, сөз көп болот. Мен дагы сыйлап койдум. Мен деле жерим жок. Шаардын, о 172-ники, шаардын генералдык планы чечилмей, ошонун негизинде гана чечилет. 172-никин айтайын. Туура эмес салынгандар мен дагы бир жолу. Айне мен силерди жөн үмүттөнмөк белем. Жөн үмүттөнүрөк белем. Президентке барасың, баарыбыз президентке барасың. Президент бул иш боюнча кабардар. Биякты 5 кол дей билет ал. Кабардар. Мен айтканым, мен силерге айтканым, бош жер турат го, берди го. мен силерге айтып атам. Кайра салып эмеген баары, кайра салып атканыңардын баары сүрүлөт деп. Мен силерге дагы айталайын. Атора мен силерге айтпак белем, чечип берем. Мындай кылып. Байке сиз төлөп коюңузчу. Салганыңардыкы сүрүлөт деп. Анан кийин мындай. Мен сизге ошол 172-никинде азыртан тактагыла. Эгерде Сизге да барыш керек, биз 2-3 киши. Мындайраак кылгылачы, аз угулбай дагы кичине. Эгерде Тынчтан кыла. Эгерде ким менен чатак жерлер бар болсо, чатагы жок жери болсо мейли. Чатагы бар. Могу приграничный маякчагылардын бүттүгүнү көбүнчөсү эме экен. Соттошуп атат. Алар сразу айтайын. Могу элдин агымы менен силер да өзүңөр түшүнсөңөр, аларды болуп атса аларды бөлгүлө.
Ана силердин агыңар силердики дагы эметилбейт. Чечилбейт. Ар бириңердин көзүнчө кетет. Ана мисал элестетке бирөөнүн жери турса, биз аны кантип чыгарып беребиз? Кантип мыйзабыз? Ан сайын мен айтып аткан, ан сайын улам эле салынып, биринен бири кетип атат. Анан кийин эмне кылат мамлекет? Бузуп салат ал. Ал эмес чоң этаждар кылып атат. Салбагыла. Эскертүү ошолорду. Мисалы мен өзүм деле салсам болот, салбай турам мисалы. Чыр чатак жок жерлерди алар болсо, алар эми туруптурлар. Шаарды генерал эме кылгандан кийин анан кийин бир чечим чыгат. Кандай чечим? Ген план чыккандан кийин эме кылат. Бияк эмне болот, микроөм болот, садиги каякта баары чыгып. Ага да жерибиз бар. Тинеге тетиже карасаңыз, аны силер өзүңөр эле чече бересиңерби? Кандай? Бөлөк конуштайбыз. Байке, эжеке. Жок, силер кой турсаңар, байке. Мындай кылса, кайра аткачыл. Ары. Эже, мындай болот атпайбы? Өзүңөр алып эле мына моол жер садик, мына моол чечип салган болбойт. Анан дагы 2005-жылдан бери өкмөттөн суранып келебиз. Ушу биздин жерибиз жүрүш жерибиз. Айтамыз. Ушу биз 2005-жылдан бери өкмөттөн суранып келдик. Айланып кетейин өкмөт. Балдарыбыз чет өлкөгө кетип атат. Ушулар кетпесин. Могу үлүш жер. Ушу үлүш жерди бизге статусун өзгөртүп берип койгулачы. Үй сала турган жер кылып эле. Баардык милдетин өзүбүзгө алалы. Өкмөткө биз ордубузду салбайлы деп туруп, ошондо 2005-тен бери сурап келдик. 16 өкмөт бизге макул болуп, 16-жылдан 20-жылга чейин жанагы трансформация закону жазылды. Бүт Кыргызстан боюнча болду ал. Жалаң эле бизде эмес. Анткени себеби 30 жылдын ичинде Кыргызстандын эли 3 миллионго көбөйдү. 4 миллиондон 7 миллионго чыкты. 3 миллиондон 1 миллион жаштардын үй бүлөсү пайда болду. Өкмөттүн өзүнүн программасы болгон жок. Бул жаштар каяка жашайт? Эмне болот? Болгон жок. Анан биз ошо жаштар айласы кетип ушу жерди басып ушундай кылышты да. А биз өзүбүздүн жерибизди, менчик жерибизди Совет өкмөтүнөн бизге тийген бул үлүш жер. Совет өкмөтү тарап атканда, колхоз совхоз тарап атканда бизге берген, жаныңарды бакыла деп 1 гектардан жер, ондон кой бөлүп берген. Эсиңерде болсо, шаардагыларга квартира берилген. Мына Совет өкмөтү тарап атат. Үлүшүңөр алгыла, бул силердики жеке менчигиңер деп. Ошол менчик жерибизди сурадык, биз эч нерсе сурабайбыз өкмөттөн. Коммерческий квартиралардан биз сатып ала албайт экенбиз. Жумуш жок балдарда. Чет өлкөгө кетип атат. Берип койгулачы ушу жерди жөнүндө статусун өзгөртүп бергилечи, өзүбүз эле баардыгын жасап алабыз деп. Ошондо 16-жылдан 20-жылга чейин трансформация документи жасалган болчу. 20-жылы жогорку кеңеш кабыл алган. Трансформация болсун деп. Статьялары салынган үй жана арасында калган жараксыз жерлер деп кабыл алган болчу. Анан ошо менен биз милдетибизди мойнубузга алып, мына жогору жакта 54 гектар. Ар бир жер ээси 1 гектардан 1 гектарда 100 сотук, 36 сотуктан жер чыгарып, биз 36 сотуктан жер чыгарып. Ошого биз накладканы жойдук. Бул жетекчилер накладка кылып койгон экен, биз аны билбейт экенбиз. 8,5 гектар накладка экен. Накладканы жойдук, жолдорду салдык, свет тап келдик. Өзүбүздүн акчабыз ошонун баардыгы. Мына бирөө жасаган жок деп, бизге өкмөт жасаган жок. Сууну алып келдик, бүт баарын жасап атабыз ушул күнгө чейин. Интернетти да алып келип атабыз, баарын алып келип, бул мындай единый организм болуп калды да. Анан бүгүнкү күндө салынган үйлөр болот, салынбаган жанында бош калган участок болбойт деген туура эмес кеп болуп атат биз үчүнчү. Анткени салынган үй деле ошончо акча чыгарды, ошончо жанында салынбаган участоктор акча чыгарды. 36 соттан бердик баарыбыз, бүт баарын өз колубуз менен жасадык. Бизге только юридический эле документ берип койгулачы, жаштарыбыз талаага кетип калбасын деп. Мына кетип калды, Ташиев айтып атат, келиндер 5-6 төрөгүлө деп. Bir muğun elde жоготтук, 2 миллион жаштар чыгып кетти. Алардын мурткеси анча-мынчасы келер, көпчүлүгү келбейт. Алардын балдары вообще келбейт. Алар биякты сагынбайт, алар тезакта төрөлгөн келбейт. Биз бир muğun elde жоготтук. Сиз айтып атасыз, мына трансформация болгон, анан ошондон жазганбыз. Андай болгон эмес. Эжеке. Эгерде трансформация болсо, биякта уже биз бияка чогулбайт элек.
трансформация болсун. Токтомго кирген эмес. Вакансия ишке кирбей калды. Анан Эжеке. Токтом бар да, Сооронбай Шарипович Жок, Садыр Жапаров келип кол койбоду. Эгерде трансформация болсочу биз бияка чогулбайт элек. Сен өзүңөр түшүнсөңөр, трансформация болгон жер ал бүттү деген сөз. Экинчиден, жерди бергенде айыл чарба багытында берген сизге жеге. Анан кийин алып канчасы алып сатып жиберишти ушул жакта. Өкмөттөн суранып атпайбыз. Азыр эми мындай кылалы. Азыр мындай кылалы. Кайра эле эме болуп атат. Биздики мына өйдөнү жагы 54 54 гектар. 77 Салына элек эле. 70 канча дедиңиз? 77. Могул Акунбаевадан өйдө кеткен жер. Ал жактыкы 77 болот. Бул четтегини бул боюнча чечим бөлөп болот. Аны өзүңөр коштолгансыңар эже. Карттан чийип түрлө уруп атпайсыңар. Азыр боюнча азыр мындай кылалы. Эми аны эже ал картаны кайсы жерден утвержденный болуп турду? Эч ким утверждеткен жок. Өзүңөр эле чийип эле өзүңөр 77 могул деп эле чечип кошуп кетип атасыңар. Анан кийин мындай снип түшкөн эмес, эч ким түшкөн эмес. Жөн эле. Проектный институт утвержденный эмес. Тура гана аягында. Исмаил утвержденный. Жок, Не утвержденный да аны коёп. Эчтекеси жок эле. Мен монт болгон. Азыр кааласачы дагы 5 гектар деле кошуп калса болот аны. Андай проектировщиктер толтура. Ошондуктан эме кылбагыла. Мына могу менен 77, анан баланча менен да эметпейт. Шаардык суроолор кайра эле болуп атат. Шаардык генералдык план чечилмейин. Бул маселебиз чечилбейт. 172-ники. Азыркы учурда действующий генеральный план мына 25-жылы качан дедиң? Жайында, жайында бүтөт. Андан кийин өкмөт токтом менен ошону бекитет. Шаарда анан кийин аны комиссия чечет анан мындай да, анан ошонун негизинде ошол жерге коюлат. Бул жака этаж үй турсун, бул жилой үйлөр болот, баланча деп баарын карап, съемканын баарын жасап бул боюнча иштешет. Саламатсыздар. Мен балам ушул жерден жер алган эле да. Анан бирок үй салганга үлгүргөн жок. Мына кечеги согуш убагында Баткен согушунда каза болуп кетти. Эми ошого мына амнистия закону боюнча бир уруксат болсо, мына Кыргыз Республикасынын 2-чи закону мына 142 менен 2-чи жолу жер алганга укуктуу деген турат дейм. Ошол боюнча бирок бекер жер эмес, биз ошо сатып алган, ошо балам жактырган, балам тандаган жерди биринчи кезекте мыйзамды аткарсын көзөмөлдөп, ошону контролдоп берсеңиз, сизден сураныч. Экинчиден, бул закон менен караганыбызда бизге эми ошо балам кетти. Баламдын ордунда ошо бала чакасы дагы, башкасы дагы ошол участок мен үчүн мурас. Мен үчүн кымбат. Мен ошол үчүн акыркы демме чейин сиздерден суранам, ошол мыйзамдаштырып берип коюңуз. Сиз дагы ошо мыйзамды аткарсын көзөмөлдөгөн кишисиз, ошол үчүн мыйзам боюнча таанышып караштырып берип коюңуз. Сизден өтүнүч. Бизге бекер бербеңиз. Биз сатып алган ошол участогубузду эле мыйзамдаштырып берип коюңузду суранам. Дешилбейт дейм мен дагы бир жолу айтып. Сизден ал участок сатып алдыңызбы? Ал тура берет, ал сиздики бүттү, ал сизде эмеди. Бир вопрос биякта бул жерге эмне салынат? Вопрос ошодо. Сизден эч ким бул эмени алып албайт. Ошон үчүн салбагыла. Баланча эми айме кылса артык айылуу болсун. Эми ал ушундай тагдырга ушунча жазылган тура. Бирок биз сизге азыр мына моундай экен деп мыйзамдаштырып бере албайбыз. Эчтекени мыйзамдаштырып бере албайбыз. Алдыңызбы? Документ турабы? Бүттү, туруп турсун. Шаардык генералдык план чечилген. А кимден сатып алдыңыз эле? Кимден сатып алдыңыз эле?
Доверенность ушу бизге окшогон эле барды. Анда биз аны уже аны мындай эме менен чече албайбыз. Гектар алганбыз. Эме кыла албайбыз. Доверенность менен анан баланча менен дегендер болбойт. Ооба жанакы 4 сотуктан зеленый книга алгандар бар арасында. Чынбы? Бар да, ушундайлар барбы? Андайлар бар. Алардыкы ал другой вопрос. Калгандардыкы доверенность аны ээси менен сүйлөшүп керек. Аны ээси менен сүйлөшүп, аны кандай эме кылыш эме. Бул бияка баланча койду анан үй салып андай болбойт. Азыр Мыйзамбаева көчөнүн алдыңкы жагында жашайм да. 2018-жылы алгам участокты. 21-ге чейин стройка кылып салып бүтүп көчүп кирип жашап атам. Жашап атканда ошо милиция кызматкерлеринен келип эскертүү беришти. Байке салбаңыз. Макул келип уктум, салган жокмун. Дальше стройка кылган жокмун. Заборун да курчаган жокмун. Эч нерсе кыймылдаткан жокмун. Турат ошол бойдо. Бирок жашап атам. Анан сиз азыр именно ошо Акынбаеванын ылдый тарабындагыларды бузабыз деп атасыз да. Анан мен айтарым да. Ушул нерсенин бардыгы ушунча 14 көчө 700 үй салынган чакты ошону токтотуп башынан эле токтотуп койсо болот беле? Башынан эле токтолгон да. Биринчи көчөгө байке, мына мен айтсын. Отур. Сен өзүң айтсаң, мына өзүмдү айтайын, жеке өзүмдү. Сага кел, милиция айтты беле, токтот деди беле. Мен салып жашап атканда келди. Салып аткан кезде бирөө келип басып келип, бул жер мыйзамсыз салбагыла деп бирөө келип айткан эмес. Өкмөтү жүрүп эле кубалап жүргөн барыңарды. Айыл өкмөт биз жашап атканда келип баштады. Эдил байке, Эдил мырза менен ошо мен жашап аткан кезде келип тааныштым ушул жерден. Эшигин алдынан келип тааныштым. Мен ошо айтарым ушунча 14 көчө түшүп 700 үй салынган чакта тетиги биринчи көчө түптөлүп баштаганда эле токтотуп калса болот эле да. Органдагылар иштегенде өкмөт тараптагы кылбашыңар керек. Акылуу аны болбойт ал. Экинчисинен бул эже силер мына карта менен деп эле атасың. Картанын утвержденный эмес да бул бөлүнө. Чынбы? Андайдан этпейбиз. Кане айтып атпаймынбы? Генералдык план эметмейин, чечилбейт. Аламидинский районда картабызды карап эле баарын тең. Чечип берген, алар билип эле маяктын чатагын көрүп туруп ошон үчүн чечилген эмес. Андай эмес. Берели деп баштаганда эле андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Алар ачып карап, биз алар менен сүйлөштүк. Көрдүк дейт. Биякта ызы-чуусу көп. Биринен бири сатылган, бирини ошондон биз аны токтотуп алганбыз. Мыйзамдуу боло турган жерлерин баарын чечип туруп беришти. Чынбы? Калгандардыктын баасы бияктыкы 172-ни токтоп. Болбосо эң биринчи башталган ушуяк башталган. Чынбы? Ошону кылып. Сөзүң да бир угуп койчу. Сен өткөндө чогулушта да айттың. Менен күчүк экенсиң, кечирип кой эгер грубый сүйлөсөм. Силерде чырыңар бар экен дедиң. Чырыңар бар экен, ошон үчүн токтоду. Чыр жокпу мына сура желден, чыр жок. Бирөөнө бирөө кирип барган жок. Ким айтып барып атат сага? Ким айтып барды? Чыр жок. Сотко кайрылгандар келип атат. Сотко мына биз сурадык бардыгын. Болду деди, чырылдашпайбыз деди. Мына ылдый жакта вообще чыр жок. Чыр жок. Саңар жана Рустамбеков деген жана мурдагы бывший депутат Жаңыш Рустамбековдун кызы бар биздечи. Ошонун 2 гектар жери менен бир жереси сатып ийген, ошонун жерин. Ошол эле ызылдашып жүрөт. Биздин чекебизге ошол аябай чыйкандай тийди ушул элчи. Ошо ачык эле айтчу бардык нерсени сиз элдин ишсиз да. Аны баарыбыз билебиз, сиздер да билесиздер, өкмөт да билет. Анан ошол эле бул жерде Аламидинский райондун эме акимчилиги чүйдүн баласы болчу экен. Тигизта чүйдүкү эмнегедир ушунча элдин эмесин көйгөйүн карабастан элечи Рустамбекованы эле тимере монт эле туруп алды да. Ал аким деле, зам аким деле туура эмес кылды. Аны карабай калган элдерди чыгарыш керек эле да. Ал соттошот да өкө Темир өкө. Өкө соттошо берсин да. Калган элди анан эле ушул аргумент кылып эле кармап алды деле биздин эл ушундан да аябай аксадык да. Ошодон айтып атпайм, биринчи Не знала. Я с Тамир Байке познакомилась, когда это вот мы собирали все земли, владельцы. Все владельцы земель собирались, да. Потом у меня в 16 году мама заболела, 1,5 года я с мамой была. Тамир Байке прекрасно знал, что у меня мама болеет, в коме лежит, и я к земле не могу никакого сейчас время свое уделить. В это время он своей книгой и продает мою землю. Своей книгой людей приводит, показывает.
Земля где? Вторая улица. Своей книгой приводит людей, показывает и, оказывается, продает. Это происходит между двумя человеками. Я к этому отношения никакого не имею. Именно, народ ни при чем. Я не продавала, ни копейки не взяла, ни одну землю, ни один кусочек не продала, ни одной бумаги не подписывала. И когда я пришла на землю, дома стоят. Я когда пришла на землю, когда я сделала акт выноса границ установки, я увидела, что дома стоят. Я подала в ГСУ, в РОВД не рассматривалось, я подала в ГСУ дело. В ГСУ подала, и в ГСУ идет суд. Суд я на двоих, один, получается, не своевременно, получается, взял на моей земле дорогу построил 12 метров, водопровод, свет, все поставил без моего ведома, без моего согласия, ни одной моей подписи. Я этого человека даже в лицо не видела. Второй человек вот так землю мои, оказывается, продал. Но люди должны были знать, когда берут, смотреть документы. Да, какие документы, что у того человека, который продает. Люди, которые покупают, сейчас они говорят, вот там это деньги туда-сюда. Они должны были видеть. Вот. Сейчас это в аресте, это дело в аресте. Я полагаюсь не на каких людей, мошенников или еще что. Я полагаюсь только государству. Пусть меня государство законным путем меня только решит этот вопрос. Да, я никого не слушаю. Поэтому я вынуждена была поставить, Это не я поставила на арест. Документация жасап атабыз. Анан кийин мына жердечи бизде группаны окугандар бар. Ошол ар бир участок жактан чыгып, ошол акчаңарды берип койгон. Урматтуу Садыр Нургочоевич, биз ушул мен азыр 5000-6000 адамдын атынан сүйлөп атамын. Ушул биздин көйгөйлөрүбүз, биз элдер сиздин мутатысыңыз чыккандан кийин аябай кубанып калганбыз. Бирок ошол мунаппыз аткарылбай, анан биздин үнүбүз сизге жетпей жаткандай сезилип атат да. Ошондуктан ушул биздин көйгөйлөрүбүздү тез аранын ичинде чечип бересиз деп биздин өлкө башчыларга элдин атынан кайрылып кетет элем. Сизден биз жардам күтөбүз. Азыр могу аким келип айтып кетти, ар кандай немелердичи. Өзүнүн мыйзамга такап атат, бирок мыйзамга такагандай баш мыйзам иштеш керек да. Ар бир адамдын, ар бир жарандын укугу корголуш керек. Конституцияда жазылып турат. Анан бул азайтып атат, сельхозназначение экенин билип туруп үмүт келсиңер депчи. Элге үмүт берген Сооронбай Шарипович болгон да. 18 октябрь адашпасам 512 токтом кабыл алынган. Трансформация, жерлерди трансформациялоо боюнчачы. Ошо 2018 жылы кабыл алынган. Ушул жерлерде? Ушул жерде негизи эле Кыргызстан боюнча эле кабыл алынган. Ошо элге үмүт берген. Ошол себептен анан кийин элдер уже алып башташкан. Биздин значит сельхоз айыл чарба багытындагы жерлер трансформация болот экен деген үмүт пайда болгон элдечи. Андан кийин мынакей Садыр Жапаров 2020-жылы демеден абактан бошотуп келип туруп анан властка келбеди. Ошондо дагы биринчилерден болуп ошол вопросту көтөргөн да, суроонучу. Жерлерди трансформация көрүп берем. Кийин 2020-жылы апрелдин канчасында кабыл алды. 2021-дин аягына чейинки үйлөр өтсүн депчи. Трансформацияда. Амнистия берилди. Амнистия деген бул кечиримдүүлүк. Значит, элди кечирип туруп, уже элдин немесин мыйзамдаштырып бериш керек да, алган жерлеринчи. Ошол. Бүгүн эми бизге ушинтип Октябрьский райондун акими келип кетти. Эл аким менен жолугуштук. Ошондо көбүрөөк элге суроолор туулуп калды. Буга чейин биз документтериңер бүтөт деп Аламединский райондо көп жолугушууларга барып сиздер